uzun olsun desegede uyguladığı başlamış gerek. Ben Prezidentimiz Sadır Japarov kaçtan çoğun kurultayda çıkıp söyleyip çegara meselesi boyunca ayetip durup anan keyin kelip bir meseleni ayettim. Hazır bana bizim yetekçilik, birlik, korrupsiyada karşı kuruşu ortak, kılmışlığı, uğurluk boyunca kuruşu ortak. Bu varlığı tuğra, bu varlığı tamırda jetpey, tamır kayda degende, eğer oşol azatı korrupsiyada varlığı degen minister, kısmat adamlarını, oşol bezerini, hukukuzlandı, banditti, huligandı, uçurumda enesi balam, uğurluk kılbağın, bürögün akla kirlerin, bürögün zalimini kılbağın dep, eni mekteğinin okup çoğu oldu, şolu korrupsiyada bol boyda desem, misal silerle olsa. Başka prokurorumuz, Kamçimir Taşiyev, Lokmat'ın zatlıdır, bardığı oturdu. Şuncalı, biz oşalarının bardığının tamırını üybiliyordu. Üybiliyor olsa, ayağın ene olsa, bu da kalırsak olmamalı. Bakmasılarının kanalda, İyi. Sorunuz mu? Саламатсыздар, урматтуу кесиптешилер, саламатсыздар, урматтуу ата-энелер. Сиздерге чоң рахмат, ушундай көп болуп келиптирсиздер. Биз үчүн чоң дагы ачылышта болуп жатат. Ага айтып кеткендей эле, мен атын Зарина, мен деген илим жагына бир аз жетишкендиктерим бар. Бирок мен деген агайдын жанында жүрүп ошо шакир болуп калганым, бул мен үчүн чоң сыйынын эң чоң даража деп ойлойм да. Агай, сизге чоң рахмат. Sizin akın beyinizge, elge жазап жүрген жакшылыгыңызга Кудай разы болсун. Бул жакта уюштургандарга терең ыраазычылык айтып кетейин дедим эле. Мырза, Ислам жылысы, жеке күнгүн жана башка топтор, энеликтен жайылтуучулар сөзсүз Рысбек агайдын колдоосу менен бул деген иш-чара болуп жатат. Ушуга дайым жол кол чабуулар болсун. Агайдын жанында жүргөндө биз деген көп областтык иш-чараларга катышып, көлгө барып келгенбиз, дагы башка иш-чараларга катышабыз. Андан кийин агай мен ошондо презентация кылса, Франция, Швейцария, Москвада да окуп келдим деп айтса, иш-чарадан кийин көп энелер келип айтат да, мен биз ошондой болсо экен депчи. Бирок мен жолум ошондой эле болот эле, агай айткандай эле. Сиздердин балдарыңыз мендей болуш үчүн сиздер энелер, мен апамдай болушуңар керек да, эң биринчиде. Мен апам деген алдагы мугалим болчу, 40 жыл деген интернат, жетим балдар үчүн интернатында 40 жыл эмгектенди, 4 баланы өзү жалгыз баккан. Андан кийин бизде деген мындай макала лакап дайыма жазып турчу, билимдүү бирди жыгат, күчтүү бирди жыгат депчи. Ошол билим жазачу, билимге абдан көп басым жазачу. Мисалы деген бизге аясатта ата кичинекейибизде деген жалаң эле китеп алып келчү, таттууну эч качан алып келчү эмес да. Андан кийин кийинчерээк чоңойгондо билдим да, башкаларга таттуу алып келип, эмне үчүн мага китеп алып келчү депчи. Ошо апам да чоңсу болуп калды да. Андан кийин мисалы мындай окуям бар да, мектепте окуп жүргөндө ошо кезде билесиздер, 90-жылдары мугалимдердин акысы пул менен төлөнүп калды, кээде деген отун менен төлөнүп калды да. Андан кийин биздин мектепте 9-класска чейин мен деле ошо жетимдердин арасында 9-класска чейин окугам. Ошо 9-класста бизде немис тили бар болчу. Андан кийин 11-де окуйм дегенде, ак жакта англис тил, андан кийин англис тилде кантип үйрөнөм өз алдынча англис тилди өздөштүрүп алдым. Бирок деген деңгээлим жетпегендиктен курска барам деп чыктым да. Андан кийин апам деген акчасын санап андан кийин айтат да, бул кийимге жетпей калат экен, бирок курсумду төлөбөгөн деп айтты да. Ошо келишип деген ошондо дайыма деген ошо басымды кылышыбыз да. Андан кийин азыр мен эле студенттериме ошо бизнес мектепте, университетте дайыма айтам да, билимдин бир деген абдан ыйык нерсеси бар. Бул деген универсалдуу түрдө. Бул экономиканын тилинде айтканда эффект мамандыгы кастей деп айтылат да. Бул деген жылдан жылга басым көтөрө турган, алып турган нерседе билим дегенчи. Мисалы өзүңүздү элестетип көрүңүз, сиз деген балаңызга төлөп берсеңиз, Америкага барабы, кайсы жака барабы, англис тилден бойдон калат, туурабы? Ошондо акчаны деген сиз мисалы дегенде жана агай айткандай алтын трос сатып берсеңиз, алтын түзөккө сатып берсеңиз, мурдап кетиши мүмкүн, жолу тийиши мүмкүн, баасы түшүп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан деген ошо алтын деген, алтын эмес, билим деген түбөлүк мурас катары балдарыбызга калсын деп ошондой силерди чакырат элем, урматтуу ата-энелер.
жаштар дагы керек деп мага айтылды эле. Жана рекламада кетиптир да ушу туура кесип тандоо деген негизи темасында кете турганчы. Азыр жаштарга деген мындай сонун бир колдонмо бар да, ага дагы айтып атпайбы, телефонду кантип алып сатабыз деп. Мен үчүн мисалы телефон бул от катары. Оттон тамаша жасаса болот, оттон өрт чыгарса болот. Ошол эле телефонду деген туура колдонуу ыкмалдарын көрсөтсө балдарга, ал деген азыр Кыргызстанда мына Жалал-Абадта отуруп алып туруп, Оксфорд, Гарвард, Сорбонн университетинде азыр француз тили алмашып кетет, Сорбонн университетинде окуйлат да. Ошондуктан азыр мен тактага жазып берем, кайсы колдонууларды жүктөп алып, азырдан отуруп алып туруп, ошо балдарыңыз английский болобу, кайсы керектүү билимдерди ошо колдонмо аркылуу окуйлар да. Каусара мисалы деген бир жакшы нерсеси бар. Азыр деген дүйнөдө канчалык чоң кезек болсо, талапкерлердер ошо Оксфордко, Сорбоннго өтөм дегендерчи, ошо университеттер Каусарада кезегинде турат. Менин курсумду алып койгунчу, менин курсумду ошого киргизип койгунчу деп. Ошо Каусаранын ичинде 1000 деген курс бар. Көбү акысыз, көбү англис тилинде, бирок анын ичинде дагы акысыз дагы бар, орус тилинде бар. Акта деген космостроенияден баштап азыркы микробиология, океандан бери ошо үйгөнсө болот да, акысыз көп курстары бар. Анан кийин деген биякта студенттер бар болду экен, же окуучулар бар, колуңузду көтөрүп коюңуздарчы. Студент окуучулар бар болсо азыр экен, бирок деген сиздерге мындай айтып кетейин. Кимиси студенттер окуучулардан болот, же айтпаңыздар балдарыңызга ошо Каусарадан жүктүп алып, бир курсту өтүп, анан кийин мындайда тест өткөндөн кийин бир курсту аласыздар, курсту өткөндөн кийин тест өтсүңөр, силерге деген электрондук почталарга сертификат алып, мындай ийгиликтүү түрдө ошо курсту өтүп кетти депчи. Анан кийин $45-80 турат, ошол менен карта менен төлөп жиберсе, кадимкидей кагаз менен салып почта мененчи ошо жалаң көрсөтүлөт эместир. Анан кийин кимдер болсо бул Жалал-Абадтан ошо Каусараны жүктөп алып, бир ийгиликтүү курсту өтүп, анан кийин электрондук почтаңызга сертификат берип, анан кийин Instagram баракчама салып жиберсеңиз, мен сиздерге сүйүнчү салайын. Бул урматтуу окуучулар. Менден сиздерге бир сүйүнчү болсун ошо. Ошо Каусарадан өтүп алсыңар. Азыр деген мен деген эмне үчүн агайдын аркасынан ушундай көптөн бери жүрүп, агай шакиртиңиз болоюн деп суранган. Азыр деген көбү деген ошо Франция, Швейцария десе деп калат да, мен деген билип турам. Көбү деген мүмкүн азыр сурасам деле айтасыздар, мен деле Франция баламды жиберсем, өзү барып окуп келсем депчи. Мен үчүн деген азыр Баткен Франция болуп жатат. Мен ошоко барып агайдын методикасын үйрөнүп, ошо Баткенге жете албадым деп бир аз деген наразы болуп жүрөм да. Сөзсүз барам, сөзсүз дагы ошо үйрөнөм да методикасына. Анан кийин деген азыр Каныбек Иманалиев доктор политических наукада жакшы деген адам, абдан билимдүү адам ошо министрликке келди. Анан бир жолу деген ошо башка иш-чаралар менен тааныш болчубуз ал адам менен. Анан кийин ошо чакырып калып айтты да, Зарина, сиз деген эл аралык деңгээлде окуп келдиңиз, ошо мага деген коомдук кеңешчи болуп бере аласызбы дегенде, ушундай сурадым да, агай, мен сизге керегим да жокпу, мен деген устазымды деген ошо кеңешчи болуп алыңызчы, бул деген адам ушундай жетишкендиктерге, ушундай натыйжаларга алып келди, ошо бир эле кичинекей мектепти дегенде, ошо 1000 мертебе рахмат ошол адамга. Ал макул деп ошо жерден буйрук чыгарды да, Габыл Мадалиновду коомдук кеңешчи болуп алдык депчи. Каныбек Иманалиев азыр деген мына ага айтты, 22-синде, 23-күндө чоң бир семинар өткөзүп атат, мектептин директорлору үчүнчү. Анан кийин агай деген программасы боюнча дагы 100 адамды ошо Баткенге алып барып окутам деп жатат. Бирок билесиздер, агайдын мектеби абдан эле кичинекей айыл жайгашкан, 3 километр Тажикстан чек-арасында жайгашкан, анда шарт жок, мейманкана деген жок, 100 адамды жайгашкан турган жок. Бирок мындай чечим таптык, азыр 50 адамды алып барып боз үй тиккенлерди даярдап ошо Каныбек кыз айтты эле. Анан кийин азыр 22-синде өтүп, азыр айтты, дагы деген адамдар алып бармай алды да, Жалал-Абад шаарынан. Дагы ошо окуудан дагы мүмкүн жолугабыздар. Дагы бир айта турган нерсе, агайдын методикасы, мен деген кичинекей кезинен апам деген мугалим болгондуктан мен педагогика абдан кызыкчумун, кичинекей курчактардын отургузалып ошо ойношумун да. Анан кийин ошо кесип тартуу убагы келип калганда мен ошо педагогика апа барам десем, апам жол бербей койгон. Акчасы аз, эмне кыласың, андай кылып деген математика жакшы өздөштүрөсүң, андай кылып ошо математика тармагын тандап экономист болуп кетти. Анан кийин азыр Кудайга мектепке рахмат, мен деген ошо экономика аркылуу мен негизги кесип боюнча
боюнча, эл аралык соода боюнча адисмин. Ошо экономика аркылуу мен педагогикага келдим да, ошо бизнес мектепте, университетте ошо боюнча сабак берем. Анан кийин менен ошо кызыгып жүргөндүктөн мен Францияда жүргөндө Монтессори, Сэр Кен Робинсон ошолорду оригинал окугам, англис тилинде, француз тилинде, Сухамлинский, Шалбамадашвили, Шамиль Ахмадуллин, ошо чыккан педагогдорду канча битерин окуп, канча видеосун көрүп, канча лекцияларына барып жүрдүм да. Анан 2020-жылы келип, ошондо ага барып кел деп угуп калып, ошо түн бою деген видеолорду көрүп, дагы китептерин таап алып, ошо кыйналсам дагы ага айтканда кыргызчаны өзүңүздөр окуп турасыздар, бир аз чоло болуп жатат да. Анан кийин ошону окуп туруп, мен ушунча таң калам да, бизде ушунча чыккан педагог бар деп, мен деген ушунча педагогдун эл аралык деңгээлде окуп жүргөн маалыматты мен бир жыл деп таптым да. Анан кийин бир аз өзүмө жалпы болуп кетти, ушунча убакыт кетирбей эле агай деле методикасын окусам болмок экен депчи. Мен деген ошо методиканы экономика аркылуу деген дайыма түшүндүрөм да, өзүм